мамлекеттик органдардын жана өкмөттүк эмес уюмдардын сунуштарынын негизинде жүргүзүлгөн изилдөөлөрдө жалпыга маалымдоо каражаттарында маалыматтарды кылдат талдоо менен биз 2019 жылдын 1-январында күчүнө кирген кодекстерге жана ага чейин колдонулуп келген кодекстерде камтылган көйгөйлүү ченемдерди алып салуу менен жыйынтыгында мурдагы жана учурдагы кодекстердин эң ийгиликтүү жоболорун камтыган кылмыш укуктук документтердин жыйындысы куралды десем жаңылышпайм. Ошондой эле биз мыйзамдарга коомчулуктун талаптарына ылайык келгидей өзгөртүүлөрдү киргизүүнү уланта бермекчибиз. Анткени алар бүгүнкү күндүн чакырыктарына жана талаптарына жооп берүүгө тийиш. Эң негизгиси биз бардыгыбыз бирге ушу иштей турган мыйзамды элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын камтыган мыйзам кодекстер кабыл алынышы керек. Иштин жүрүшү менен эксперт топтун ишинин принциптерин өзгөртүүгө туура келгендиктен биз аларды бир нече топторго бөлүп конкреттүү тармактарга багыттадык. Эксперттик жумушчу топтун мүчөлөрү жалпыга маалымдоо каражаттары уюштурган ар кандай иш-чараларга, түз эфирлерге, тегерек столдорго, дебаттарга жана радио уктурууларга катышып, коомчулукту маалымат менен камсыз кылып турушту. 2020 жылдын 31 майында дүйшөмбүдө биз жогоруда аталган кодекстердин долбоорлорун башкы прокуратуранын расмий сайтына жайгаштырдык. Иштин жүрүшүндө биздин дарекке келип түшкөн бардык сунуштарды кылдаттык менен изилдеп талкууладык. Алардын 70%-дан ашык эске алынды. Ошондой эле бизге келип түшкөн сунуш пикирлердин ичинде долбоорлордун бир эле жоболору боюнча бири-бирине карама-каршы келген сунуштар да аргын болду. Мында биз мыйзам долбоорлорун коомдук талкуулоо этабында максималдуу жана натыйжалуу пайдаландык. Азыр биз мыйзам долбоорлорунун топтомун даярдоону аяктап, тексттерди техникалык каталарды текшерип жатабыз жана жакын арада документтер жогорку кеңештин кароосуна киргизилет. Бүгүн иштелип чыккан кодекстердин негизги концептуалдык пункттары жарыяланат.